Мен сүйүүнү тандайм. 3-бөлүм. Гербен сарайдагы кептер. Гербен башы кара булут эртең менен бирөөнүн ыйлаган үнүнөн чоочуп ойгонду. Дароо көкүрөгүнө кармап жатып уктаган ири кылычынын сабын мыкчып, ордунан атып турду. Жаздыктын алдынан сыйпалап, баштыктагы тай-туяк алтыны ордунда экенине көзү жеткен соң гана аны чапанынын койнуна катып, айланада эмне болуп жатканын аңдай банжара менен кооздолгон Гербен сарайдын терезесин ачты. Короодо 5-6 жаштардагы баланы ушул Гербен сарайдын ээси камчы менен сабап жаткан экен. Өңүлдөп ыйлаган баланы көргөн кара булут токтоно албады. Жаш баланы эмнеге анча урдуң? Деп сурады ал орой үн менен Гербен сарайдын ээсинен. Дайыма конуп түнөп жүргөндүктөн кара булутту жакшы тааныган Гербен сарайдын ээси кебекчи баланы урганын токтотуп, эки колун көкүрөгүнө алып, аны менен амандашты. Амансызбы Бекзада? Бул томояк таң эртең менен ашканага уурлукка кирип, анысы аз келгенсип качып баратып бир челектеги жанар майымды төгүп салыптыр. Жанар майыңдын баасы канча эле? 10 дилдеги алгам. Кара булут белиндеги кемер куруна өзүнчө тагылган булгаары илгичке байланган капчыгынын оозун чечип, андагы бир нече дилдени терезеден ыргытты. Мына, бул дилделерди ал да баланы кое бер, деди ал сурданып. Кебекчи жерге чачылган тыйындарды эңкейип жыйнай баштаганда бала жылт коюп качып жоголду. Кара булут мыйыгынан жылмайып, жаткан төшөгүнө кайрадан келип отуруп, керилип чоюлуп денесин жазды. Деги эле жаш баланын ыйлаганын уккусу келбейт, каны кайнап кетет. Анын дагы жөнү бар. Бала кезинде камчы менен да, булдурсу менен да далай ирет токмок жеди. Токмок менен чоңойгон армандуу бала чагын эстегиси келбеген жигит өзүн алаксытмак болуп төшөнчүнүн башында турган саймалуу кызыл куржунду оодара кетти. Анда аз биектеп, жибек менен оролгон, ичи тышы кызыл атлас кездеме менен капталган жыгач кутун алып чыгып, капкагын ачты. Кутуда зергер уста өтө кылдат чеберчилик менен жасаган кабыландын сөлөкөтү түшүрүлгөн 2 алтын иймек жатты. Айбарча Ханбикеге деп 5 балыктагы атактуу зергерден сатып алган белеги сөйкөнү дагы бир ирет колу менен кармалап көрүп, аны чеберчилик менен жасаган устага ыраазы болду. Мындай чебер буюмду буга чейин эч жерден кезиктире эле. Арине, бир канча пулу кетти, бирок ага ичи ооруган деле жок. Кабылаандай кызга куп жарашат, деп жымыйып ичинен сүйүнүп отурду. Айбарчага жагат болуш керек, кантип жакпасын. Жаштыгы ушул каймалдар менен каалгыган Гербен жолдо өтүп жатса да, кара булуттун жан дүйнөсүн жылыткан 2 асыл нерсе бар эле. Анын бири чын жүрөгүнөн жанындай сүйгөн аруу заты Айбарча, экинчиси багып алган атасы Кабыл Баатырдын Суяптагы эски үйүндөгү жашыруун казылган жер төлөдө бир нече карапага чогултуп жаткан алтыны. Мындай алтын менен кара булут мен кыйын деген согдулук көпөстөрдүн бир нечесинин байлыгын сатып алып койсо болот. Байлык эмне болуп калыптыр? Кагандын өзүн чочулата турган төмөн колду жалдаса болот. Ар бир Гербен менен барып келгенде Гербен башы катары да, өзү соодалап жүрүп тапкан акчасы катары да киреше тап, алтынына алтын кошулган сайын кара булуттун төбөсү көккө жетип сүйүнчү. Теңир кааласа, Айбарчанын колун сурап ага үйлөнүп, жарашкагандын жалгыз күйөө баласы болсом дегенде ак эткенден так этет. Айбарча аны азырынча агасындай көрсө да, сезимин билдирсе, баш тартып кете албастыр. Кутуну кайра жаап, куржунга салгандан кийин кара булут Гербен сарайда ичи жыпар гүлдөр менен толтурулган чопу карападагы сууга бети колун жууп чайып, жээктери оймо чийме менен кооздолгон чарпаяга жигит башы Биймырза менен таңкы ашка отурду. Ага караштуу 40 күзөтчү жас уулдар дагы бир нече чарпаяга жайгашты. Кара булуттар отурган жерге жакын жайда 5-6 жоокер өз ара бакылдашып, тамак ичип сүйлөшүп жатышты. Кыязы көрпө тебете кийгендерине караганда чумугун уруусунун жоокерлери өңдөнөт.
жарашкаганы катуу ооруп бийликти Куттемирбекке өткөргөнү калыптыр дейт. Капырай, эми эмне болот? Билбейм анысын. Ушул жолу курултайда Түмөнбайбек улуу чаргынга Куттемирбектин кызы Гүлайдын колун сураганы камданып жатыптыр. Яде, жүзүн элге көрсөтпөгөн Гүлай бийкештинбе? Анын жүзүн көргөн бирөө жарым бар бекен? Аны сулуу деле эмес, кебетеси сырт, оодуракай дейт го, ошон үчүн үлпүнчөк жамынып жүрөт экен. Ошондойбу ботом, мен аны ааламда жок периште деп уккан жайым бар. Андай кебетеси суук бийкеште чарыгын кантип алаар экен? Алат, албаган демек экен. Ата даңкы менен кыз өтөт, мата даңкы менен бөз өтөт. Куттемир каган болуп шайланса, биздин эле Түмөнбайбектин зоголосу артпайбы? Жок, андай эмес эле. Тескерисинче менин угушума караганда Гүлай сулуулугу ашынган пери дейт. Аны көргөндөр эстен танып, кулап калат имиш. Силер калп эле уудуу боло бербей, улуу курултайда Гүлай бийкешти өз көзү менен көрүп келген Чокойбайдан сурагыла, деди жоокерлердин бирөөсү. Төрдө отурган көрпө тебетейчен, жашы улуураак жоокерге ээк жаңсай, калган жашыраактары анын оозун карап калышты. Чокойбай дегени каадаланып бир азга ойлуу отуруп, эгине чыккан бир эки тал эрбейген сакалын кашып алып сөз баштады. Түмөнбайбек өткөн жылы бугунун айында Миң булакты жайлап отурган жарашкаганын чакырыгы менен улуу курултайга барды. Мен дагы бир нече жоокерлер менен коштоп бардык. Ошол жерде Каганын жакын туугандары жана Куттемирбек менен кошо келген Гүлай сулууну көрдүм. Мен атайын оюн зоок көрүш үчүн жерден өйдөөрөөк орнотулган жарашкаган отурган жыгач секидеги такка жакыныраак турган элем. Бир маалда жел учуруп Гүлайдын бетиндеги үлпүнчөктү ачып жиберсе болобу? Эл оозунда айтыла жүргөндөй эле чыны менен ашкан сулуу экен. Сулуулугунан көз тайгылчудай болуп, үлбүрөгөн ак шайдай болуп созулат демеле. Көздөрү да жылдыздай жайнап турат экен. Кара булут ушул сөздөрдү угуп отуруп, дажап кеттиби же жарашкаган катуу ооруп жатканын угуп чоочуладыбы, айтоор алдындагы чоң жыгач кесиге куюлган таруу шорпонун аягын ичпей таштап, ордунан обдулду. Биймырза аны ээрчи Гербен сарайдан чыгышты. Жолоочунун жолдо болгону жакшы, деди Кара булут ага карап. Биймырза айттырбай түшүнүп, лебетип, жигиттерге сарайда аса байланып турган Кара булуттун жоргосун алып келүүнү буйурду. Төрткүлдөгү Гербен сарайдан аттанган Кара булуттун гербени каалгып, төөлөр буркулдап жинин чачып, качырлардын мойнуна тагылган коңуроолор шыңгырап, күн шашке болуп калган маалда Суяпты карай жол тартышты. Жарашкаган катуу ооруп жатыптыр дечи. Оорусу күчөп кеткен го. Бийликти чын эле Куттемирбекке өткөрөбү? Анан калса Каган боло турган андан башка ким бар азырынча? Же жарашкаганын артында калган эркек туягы болбосо, атасына бир нерсе болуп кетсе Айбарчага эмне болот? Ушинтип ичинен ойлогон Кара булут тынчы кетип, шыбак жыттанган мейкин талааны аралап, соорусунан суу койсо төгүлбөгөн ала байпак деп аталган атактуу жоргосунун үстүндө чайып алып, Биймырзага гербенди ылдамдата жүрөлү деп буйрук берди. Курултайга үлгүрүп барып калыш керек. Алып келген буюм тайымдарын эң эле көп соодалай турган жер ушул. Жылына бир жолу өткөрүлө турган курултай. Мындай жыйындарга төгөрөктүн төрт бурчунун уруу башчылары, эл жакшылары, аксакал көксакалдар менен аларды коштогон жоон топ жигиттер келишчү. Көксеңирдин жайлоосуна эл батпай кылкылдап кетээр эле. Туш тараптан келген көчмөн уруулардын башчылары, жаналарды коштой келгендер бүлөлөрүнө керектүү мүлктөрдү сатып алышкандыктан Кара булуттун болгон дүнүйө мүлкү мыдырык албай өтүп кетчү.